Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин өтө турган сабагыбыз кыргыз тили туурасында болмокчу. 7-класс мугалим Бердалиева Света Ташбаевна. Андан эмесе баарыңар бүгүнкү сабакка көңүлүңөрдү бургула. Сабактын темасы балдар. Тууранды сөздөрдүн маанисине карай бөлүнүшү. Табыш тууранды сөздөр, элес тууранды сөздөр боюнча бүгүн кыскача маалыматтарды алабыз. Сабактын максаты тууранды сөздөрдүн башка сөз түркүмдөрүнөн өзгөчөлүгүн ажыратуу, кепте колдонуу белгилерин аныктай алуу, тууранды сөздөрдү катыштырып сүйлөм жана тексттерди түзө алуу жана кепте туура колдонууга машыгуу, мисалдарды келтирүү менен тил байлыгын өстүрүү, кыргыз тилин таза сүйлөп үйрөнүүгө тарбияланышат. Өзгөчө сөз түркүмдөрү маани берүүчү, кызматчы сөз түркүмдөрү кирбейт. Өзгөчө сөз түркүмдөрү булар сүйлөмгө кошумча гана маани берип, айтылып жаткан ойду элестүү, образдуу, таасирдүү гана кылып бере алышат. Булар өз алдынча турганда лексикалык мааниге ээ боло албайт. Тууранды сөздөр. Тууранды сөздөр бизди курчап турган ааламда пайда болгон дабыштарды туурап, аны ар кандай аракет жана абалдар тууралуу сүрөттөйт. Бирок бул тууранды сөздөр өздөрү билдирген маанилерин ар кандай маанилеринен айырмаланып турат. Эми бул жандуу жана жансыз заттардан чыккан үндөр, дабыштар, табыштар жана кыймылды, элести, көрүнүштү туурап, окшоштуруп көрсөткөн сөздөр балдар тууранды сөздөр деп аталат. Аларга кайсылар кирет? Тууранды сөздөргө шаңгыр, шаңк, чыйк, жалп, жарк, тарс, карс, чыйк, аф, мөлт, карч, шырп, тырп, ау, шу, ма, мө деген үндөр, табыштар, добуштар булардын баары тең балдар тууранды сөздөргө кирет экен. Тууранды сөздөрдүн бөлүнүшү. Тууранды сөздөрдүн бөлүнүшү түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт. Жөнөкөй тууранды сөздөр, анан татаал тууранды сөздөр болуп. Ал эми тууранды сөздөрдүн бөлүнүшү, маанисине карай бөлүнүшү бул табыш тууранды сөздөр, анан элес тууранды сөздөр болуп канча бөлүнөт экен балдар? Экиге бөлүнөт экен. Тууранды сөздөр экиге бөлүнөт дедик. Табыш тууранды сөздөр, элес тууранды сөздөр. Табыш тууранды сөздөр. Булар балдар. Табыш тууранды сөздөр жандуу жана жансыз заттардан чыккан дабышты туурайт экен. Мисалы, тарс, шылдыр, шылдыр, арс, арс, ма, мө дегендердин баары тең булар тууранды сөздөр экен. Булактан аккан суунун шылдыр-шылдыр дабышы кулагыма жагымдуу угулду деген сүйлөмдү карасак. Бул жерде шылдыр-шылдыр эмне болду балдар? Тууранды сырдык сөздөр болду. Тууранды сөздөр. Ал эми тарс эткен мылтыктын дабышынан чочуган карышкыр куйругун кыпчып сайды бойлоп качып жөнөдү. Тарс деген дабышты билдирип атат. Бул тууранды сөз болуп атат. Түн бир окун болуп калган маалы жымжырттыкты бузган арс-арс эткен иттин гана үнү алыстан угулду. Бул жерде арс-арс деп кандайдыр бир добушту үндү берип жатканын эмне кылып атат? Билдирип атат. Бул жерде тууранды сөз арс-арс, тарс жана шылдыр-шылдыр деген добуштар, үндөрдү эмне кылды? Берди. Булар тууранды сөздөр. Элес тууранды сөздөр. Элес тууранды сөздөр заттын кыймылын же алардын көрүнүшүн туурайт. Мисалы, жалп-жалп, жарк-жарк, шып-лып деген сөздөр булар элес тууранды сөздөр. Тууранды сөздөр түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт дедик. Жөнөкөй тууранды сөздөр, анан татаал тууранды сөздөр.
Jönököy turandy sözler bular jalt, tars, selt, şıngır, jalt, mölt degen sözler. Bular tüzülüşüne karşı ikiye bölüngende jönököy turandy sözler. Al emi tatal turandy sözler. Tık tık, tars turs, jalt jult, çart çurt, şatır şutur jana başka sözler bular tatal turandy sözler dep atalat balдар. Emi berilgen сүрөткө сүйлөм түзүү менен туранды сөздөрдүн кайсы түрүнө кирерин аныктайлы. Баарыбыз тең балдар. Экрандагы сүрөттө карап, ошол сүрөткө эмне кылабыз? Туранды сөздөрдү коебуз. Суу агып жаткандагы чыккан дабыш. Кана балдар. Баарыбыз тең кыялданып ойлонобуз. Туранды сөздөрдү биз билип алдык. Жандуу жана жансыз заттардан чыккан үндөр, табыштар, добуштар булар туранды сөздөр экен. Анда эмесе суунун агып жаткандагы чыккан дабышы балдар. Дабышын көрсөттү. Демек бул табыш туранды сөз болот, Тоодон аккан суу төмөн карай шылдыр агып турду. Бул жерде суунун дабышын көрсөттү. Демек бул табыш туранды сөз болду. Эми табыш туранды сөздөр. Жана бир сыйра кайталап кеттик балдар, Калдыр, кулдур, каак, шылдыр, арс, мөө, ыс, дың, чыр, так, канк, тарс, бырс, ха, күдүр, күр, шарт, күрс, карс дегендин баары, булардын баары тең табыш туранды сөздөр болду. Элес туранды сөздөр. Жалт, жулт, калдак, чап, селт, калжаң, үлп, жалп, койкок, адыраң, калжаң, лып, шып, жал деген сөздөр булар эмне болду? Элес туранды сөздөр болду балдар. Төмөнкү сүйлөмдөрдөн туранды сөздөрдү тапкылап алдар. Анда эмесе баарыбыз тең балдар ойлонуп, бүгүнкү сабагыбызга кунт коюп көңүл бөлүп, сүйлөмдү эмне кылалы? Окуп чыгуу менен туранды сөздөрдү табалы. Биринчи сүйлөм. Жамила эки жагын элтең-селтең каранат. Бул жерде эмне кылабыз балдар? Туранды сөздөрдү табабыз. Жамила эки жагын элтең-селтең каранат. Жамила кандайдыр бир чочуп, артын эмне кылды? Элтең-селтең карады. Бул жерде туранды сөз элтең-селтең. Чочуп элтең-селтең каранганын эмне кылып атат? Билдирип жатат. Жуматай үй ичиндеги дууга кошулуп кетти. Бул жерде кандайдыр бир добуштун аябагандай катуу чыккан үнүн билдирип атат. Жуматай үй ичиндеги дууга кошулуп кетти. Бул жерде туранды сөздөр балдар дуу болду. Кийинки сүйлөмдү карайлы. Коркконумдан жүрөгүм шуу дей түшөт. Бул жерде баягы катуу чочуп кеткендеги жүрөгүм шуу дей түшөт дегенде шуу деген туранды сөздөр болду. Туранды сөз бул жерде шуу. Айдоо тараптагы трактордун тытыр үнү кулактын кужурун алат. Бул жерде тытыр деген эмне болду? Туранды сөздөр болду. Туранды сөздөрдүн ичинен татаал туранды сөздөр ду, элтең-селтең, тытыр деген сөздөр булар татаал туранды сөздөр болду балдар. Жаз жамгыры дыбыр жаап кирди. Жамгырдын кандайдыр үнүн эмне кылды? Берип жатат балдар. Бул жерде туранды сөз ыбыр дыбыр жаап кирди деген татаал туранды сөз. Беккулду карап күңк-мыңк эткен болду. Бул кандайдыр бир үнүн күңк-мыңк этип эле чыгарып койгонун белгилени эмне кылып атат? Берип жатат. Бул жерде туранды сөз балдар. Күңк-мыңк деген сөздөр булар туранды сөздөр. Туранды сөздөрдүн ичинен татаал туранды сөздөр.
Көп тексттердин ордуна табыш жана элес тууранды сөздөр менен толуктагыла дейт. Баарыбыз тең карайбыз. Биринчи сүйлөмдү эмне кылып алабыз? Окуп чыгып алабыз. Сырттагы эшик жабылды. Эми балдар, астын карасаңар, астында тууранды сөздөр жайгашкан. Ошол тууранды сөздөрдү биз карап чыгып, анан эмне кылабыз? Тиешелүү туура сөздү көп чекиттин ордуна жайгаштырабыз. Эми сырттан эшик кандай жабылды? Сырттан эшик карс жабылды. Сырттагы эшик карс жабылды. Бул жерде тууранды сөз карс деген тууранды сөздү кое алсак болот экен балдар. Экинчи сүйлөмдү карайлы. Берметай эмнегедир күлүп жиберди. Бул жерде берметай эмнегедир баарыбыз тең тууранды сөздөрдү карайбыз астынан. Ду, кылчак, кылчак, бырс, шу дейт. Бул жерде берметай эмнегедир бырс күлүп жиберди. Бырс деген тууранды сөздү алабыз. Кийинки мына Апшыр атанын суусу агып жатат. Ошондо бул жерде эмне дейбиз? Апшыр атанын суусу шар агып жатат. Бектемирдин карааны алыстан көрүндү. Бектемирдин карааны алыстан эрбең сербең көрүндү. Бул жерде эрбең сербең тууранды сөз болуп атат балдар. Алыстан карааны эрбең сербең көрүнгөнүн айтып жатат. Топтошуп отурган кыздар каткырышты. Топтошуп отурган кыздар эмне кылдык десек болот? Кандай тууранды сөздөрдү койсок болот? Бырс каткырышты же болбосо дуу каткырышты деген сөздү эмне кылабыз? Тууранды сөздөрдү коебуз. Коркуп кеткен чаргындын жүрөгү этип опкоолжуй түштү. Коркуп кеткен чаргындын жүрөгү шуу этип опкоолжуй түштү. Анткени баягы чаргындын коркуп кетип, баягы жүрөгү шуу этип опкоолжуй түшкөнүн билдирип жатат. Бул жерде шуу этип деген тууранды табыш жана элес тууранды сөздөр болуп атат. Андан кийин түлкү артынан карады да кичинекей коктуга кирип көрүнбөй кетти. Түлкү артын кылчак карады да кичинекей коктуга кирип көрүнбөй кетти. Бул жерде эмне болду балдар? Кылчак деген тууранды сөз болду. Тууранды сөздүн ичинен татаал тууранды сөз. Бул жерде элес тууранды сөздү эмне кылып атат? Берип атат. Андан кийин балдар, келгиле балдар эми ушул жерден биз табыш жана элес тууранды сөздөрдү кашанын ичиндеги сөздөрдү эмне кылалы? Кайрадан бөлүп чыгалы. Жал караганы. Жал бул элес тууранды сөзгө кетип атат. Карс табыш тууранды сөз. Дуу деген дуу күлүйгени элесин берип атат. Кылчак элес тууранды сөздү берип атат. Бырс күлүйдү табыш шуу табыш тууранды сөз. Эрбең сербең элес тууранды сөздөр. Мына балдар, көп чекиттин ордуна биз тиешелүү сөздөрдү эмне кыла алдык? Кое алдык. Көп чекиттин ордуна дагы тиешелүү сөздөрдү коелу. Анда эмесе дагы астындагы пайдалануучу сөздөрдү колдонуп, биз көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү коюп чыгалы. Гүлайымдын жаңыдан кийген көйнөгү, баарыбыз тең астын карайбыз. Кандай? Бул сүйлөмгө өзүңөр эмне кыласыңар балдар? Тиешелүү сөздөрдү коесуңар. Кандай болот? Жалт-жулт этет. Бирди коелу. Гүлайымдын жаңыдан кийген көйнөгү жалт-жулт этет. Жалт-жулт. Арген качып баратып алды артын эмне кылат балдар? Жалт карайт десек да болот, Каранат. Тамчы таам жатты. Тамчы тып
taam жатты. Элдин көбөйгөнүнөн улам ашканада эмне болду? Кажы кужу күчөдү. Көчө бойлоп келе жаткан кичинекей балдар күлүшөт. Көчө бойлоп келе жаткан кичинекей балдар кыт-кыт күлүшөт. Дмитрий чоң сакал сүйлөп жатат. Дмитрий чоң сакал эмне кылып жатат? Сүйлөп жатат. Бул жерде кайсы немени коебуз? Багжаң сүйлөп жатат. Бектемирдин үнү ого бетер кандай чыкты? Этип бийик чыгып жатты дейт. Бектемирдин үнү ого бетер кандай тууранды сөздөрдү коебуз? Бул жерде. Кана балдар. Бектемирдин үнү ого бетер кандай чыгып жатат? Бул жерде сөздү коелу. Ызың кызың эмне кылып жатат? Этип бийик чыгып жатты. Жамиля этип күлдү да, ары басып кетти. Жамиля бырс этип күлдү да, ары басып кетти. Бул жерде кээ бир сөздөр балдар астындагы силерге ошо көрүнбөй калды го деп ойлоп калдым. Пайдалануучу сөздөрдүн кээ бирлери басылып калган экен. Ал үчүн силерден кечирим сурайм. Мына балдар, эми биз бүгүн тууранды сөздөрдүн маанисине карай бөлүнүшү боюнча кыскача маалымат ала алдык. Тууранды сөздөр түзүлүшүнө карай жөнөкөй анан татаал болуп бөлүнөт экен. Ал эми маанисине карай табыш тууранды сөздөр анан элес тууранды сөздөр болуп бөлүнөт экен. Эми табыш тууранды сөздөр жандуу жана жансыз заттардан чыккан дабыштарды, үндөрдү айтат экенбиз. Мисалы үчүн кандайдыр бир жансыз заттардан, мисалы үчүн тарс, турс, карс, арс деген сөздөр. Жана андан тышкары биздин жан жаныбарларыбыздын дагы үндөрү, дабыштары, мына ушулар дагы табыш тууранды сөздөргө кирет экен. Андан тышкары элес тууранды сөздөр балдар. Булар заттын кыймылын же алардын көрүнүшүн эмне кылып турат экен? Туурап турат экен. Мисалы үчүн жалт-жулт, жарк-журк, шып, лып, жалт этип деген сөздөр болсо, булар элес тууранды сөздөр. Анткени заттын кыймылын же алардын көрүнүшүн туурап көрсөтүү элес тууранды сөздөр экен. Мына балдар, тууранды сөздөр түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт экен. Жөнөкөй жана татаал. Татаал сөздөр булар көбүнчө дефис аркылуу эмне кылат экен? Жазылат экен. Ал эми жөнөкөй сөздөр булар жалт, тарс, селт, шыңгыр, жалт, мөлт жана башка сөздөр. Эми балдар, мына биз табыш тууранды сөздөр кайсылар экенин, алар эмнелерден чыккан үндөр экен, мына буларды билип кайталап алдык. Анда эмесе балдар, биз бүгүнкү сабагыбызда табыш тууранды сөздөр кайсылар, элес тууранды сөздөр кайсылар жана аларга кайсылар кирерин кыскача маалымат ала алдык. Анда эмесе балдар, силерге тапшырма тууранды сөздөрдү катыштырып текст түзөбүз. Тексттин темасы ысык көл. Эми балдар, ушул тапшырманын астына колдонулуучу сөздөрдү, тууранды сөздөрдү жазып койдум. Шарпылдап, суунун кандай агып жатканын, же дирилдеп, жылтылдап, мелмелдеп, кылтылдап, шарактап, зыпылдап, шуулдап деген тууранды сөздөрдү жазып койдум. Анда эмесе текст түзүп жатканда балдар, ушул колдонулуучу тууранды сөздөрдү катыштырып сүйлөмдөрдү түзсөңөр болот. Анда эмесе бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Görüşkönçe balдар, sağ salamatта